Assalamu alaikum. Hurmattуу YouTube sүйүүчүлөрү, Deniz Ak Intellektual TV kanalынын катталуучулары, сиздер менен мен блогер Бакыт Сулайман. Достор, бүгүн биз бирин экин болуп өткөн окуяларга анализ бермекчибиз. Мына кече кабыл алынды маалыматты манипуляциялоо деген мыйзам тилекке каршы элдердин активдүү каршылык көрсөткөнүнө карабай, 3-4 депутаттын какшап ыйлаганына карабай, ушул Гүлшат Кадыровна Асылбашеванын демилгеси менен келген бул мыйзам долбоору депутаттар тарабынан колдоого ээ болуп, экинчи жана үчүнчү окууда өтүп кетти, достор. Эмне демекчибиз? Жанар Акаев ачык эле айтты. Бизде болгон нерсебиз ушул сөз эркиндиги. 2010-2005 жылдардагы революцияларда дагы ушул эркиндик болсун деп, ушул сөз эркиндиги болсун деп адамдардын каны төгүлгөн. Ал эми бул мыйзамды демилгелеп жаткан, ушуну колдоп жаткан көпчүлүк адамдардын каны төгүлүп жатканда үйүндө чурчук жеп, бекинип отурган деп айтты. Бирок ага да карашкан жок. Биздин жалгыз эркиндигибиз ушу сөз эркиндиги деп Элвира Сурабалдиева айтты, Дастан Бекешев айтты. Бүт нерселерге салыштырып абдан каттуу аргументтер менен айтышты булар. Бирок тилекке каршы бул мыйзамды өткөрүштү, достор. Өкмөт тарабынан суроо болду Дастан Бекешевде жана башкаларында. Силерде кандай кылып контролласыңар, каяктан финансы бөлүнөт дегенде өкмөт мүчөлөрү эч кандай бир алгылыктуу жооп бере алышкан жок. Анан бюджеттен кийин каралат, анан бул нерсеге сиздер кабыл алып берсеңиздер биз аткарууга туура келебиз деп. Эми мындай логикалык ойлосок, анда ушул Асылбашева айымга кийин ушул мыйзамды абдан демилгелеп калды. Эми дагы өкмөт бир ишеним көрсөтөт болуш керек. Ошол Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдындагы фейк аккаунттарга жана фейк маалыматтарга каршы күрөшүү же уюшулган фейктерге каршы күрөшүү агентствосу же комитетиби деп ачып, анан ошого жетекчи кылып ушул Гүлшат Кадыровнаны шайлап койсо керек. Ошондо өзүнүн айткан чыгарган мыйзамын жетектеп, контролдоп, бактылуу талайлуу болуп отурат болуш керек деп ойлоймун да. Эч кандай бул жерде бир аткаруу мүмкүнчүлүктөрү жок. Мисалы үчүн фейк маалыматтар, фейк аккаунттар жөнүндө айта турган болсок, бир фейк аккаунтту табыш үчүн баягы күнү Болот Темиров айтты эле, аны Google'дун өзү дагы таба албайт деп. Булар эми кайсыл механизмдер менен, кайсыл программисттерди билесиздер, абдан кымбат маяна төлөш керек алар. Бир өкмөттүн алдындагы 15 000 сом үчүн алар кечке 12 саат же 10 саат башына айланып отурбайт ал жерде. Ошолорго каршы күрөшө турган фейк аккаунттарды кантип табышат, мисалы үчүн? Эгер тапкан учурда деле аны өчүрдү деп коелу, ал кайра эле башка бир фейк аккаунт менен чыга берет да. Ал эми фейк маалыматтар менен күрөшүү жагын кыла турган болсок, булар эч кандай фейк маалымат эмес, ачык. Мына бизге окшогон ачык блогерлер кандайдыр бир маалыматты кетирсе, сенин ушул нерсең калп, бул фейк деп ошол Гүлшат Асылбашеванын комитети же агентствосу жыйынтык чыгарып, эми мен образына айтып атамын да, ошондой бир комитет пайда болсо керек деп. Эмесе ким күрөшөт ал жерде? Анан кийин дагы эң башкы нерсе, бизде сот чечет да, ким кандай күнөө кетирди, ким кандай нерсенин туура эмес чийинден чыгып кетти. Булар болсо сотко чейин. Сот деген ал кийинки болот экен, 48 сааттын ичинде ошол нерсени сен мындай кылдың деп оперативный блокко коюп жоопко тартат экен да. Эми бул нерсени билбейм, достор. Өзүңүздөр ойлосоңуздар, кантип анан 48 сааттын ичинде Россиядан туруп алып бир аккаунт жазып атса, ошону наказать этип коет деген сыяктуу нерседе. Эми болбогон бир мыйзамды кабыл алышып, мындай адамдар, мисалы Жанар Акаев айтты, бизде акыркы кездери жалаң эле ушул, мисалы үчүн түкүрүк мыйзамы чыкты, жана башка мыйзамдар чыкты, жол эрежелери боюнча күчөтүлгөн мыйзамдар чыкты. Эми анысына го мен мисалы жол эрежелери боюнча жанагы арак ичип айдап жүргөндөргө мен кошулам. Ошолорго каршы
каттуу мыйзамдардын болушуна. Ал эми абдан дагы башка ушундай адамдык укуктарын бир чектей турган көп мыйзамдар кабыл алды да. Жанар Акаев ушул жөнүндө айтты. Биз ушундай чектеген эле мыйзамдарды кабыл алып, кала бербей бир тарап кетердин алдында бир жакшына болуп кетсек кандай болот эле? Сиз мыйзамыңызды артка саясий эрк берип, мыйзамыңызды артка чакырып алыңыз. Гүлшат Кадыровна деп жакшы бир ушул абалдан чыгып кетүүнүн жолун айтты да. Бирок тилекке каршы Гүлшат Кадыровна абдан катуу турду. Өткөрөмүн деп, анын ичинде дагы бир-эки депутаттар колдошту. Ошол эле Дастанбек Жумабеков колдоду. Ошол спикерибиз. Иши кылып эмне болгондо дагы өтүп кетти. Ошол эл үчүн, элдин эркиндиги үчүн канын, элдер жанын берип, канын төгүп жаткан учурда чучук жеп телевизордун астында бекинип алып отурган кээ бир депутат сөрөйлөр ушул мыйзамды ошентип өткөрүп коюшту достор. Эми бул мыйзамынын кантип турмушка ашырыла турганын дагы башка келсе көрөбүз достор. Айрыкча бизге окшогон блогерлерге кыйын болуп калышы мүмкүн. Абдан эле өкүнүчтүү болду. Бирок ошентсе дагы мен ушул өзүмдүн каналымдан көрөбү, көрбөйбү, бирок ошол мен өзүмдүн да көрүүчүлөрүм бар. Ушул Дастан Бекешевке, Элвира Жыргалбековнага, Жанар Акаевка абдан чоң бир өзүмдүн ыраазычылыгымды жеке өзүмдүн атымдан, каналымдын атынан, көрүүчүлөрдүн атынан айтып коёмун. Сиздерге чоң рахмат. Акырына чейин туруп бердиңиздер. Кандай болгон учурда дагы мээнетти кылдык, аракет кылдык деп качандыр бир кезде бул жашоо деле өтүп кетет. Ошондо өзүң отчет бергенде ушундай нерсени кылдым эле деп эстеп жүрө турган жакшы иштерди кылдыңыздар. Сиздерге чоң рахмат. Эми экинчи бир сөз достор, ошол кечээки эле жыйын жөнүндө бизде эми депутаттар бир кызык калып кеткенбиз да. Сиздер билесиздер, Зарылбек Ырсалиев деген депутатыбыз бар. Азиз Батукаев чыгып кетип атканда биринчи өзүнүн джип машинасына мингизип сопровождение кылып, андан кийин барып самолетко мингизип жүргөн генерал депутатты билесиздер да. Абдан бул мына кечээ ошол эле Азиз Батукаев боюнча мурдакы президентке 11 жыл берип камалып, ызы чуу болуп, дагы бирөөлөрүнө штраф, дагы бир ызы чуу болуп жатат. Ал эми бул кишиге болсо эч кандай бир чара көрүлгөн жок да. Бир кандай бир сыйкырдуу күчтөрдүн таасири менен калып калды, эмнелерди бүтүрдү албетте белгисиз. А бирок бул киши ошентип биринчи машинасына мингизип, анан кийин самолетко мингизип жиберген кыйын депутат. Анан ошол депутатыбыз бир жакшы идеяны көтөрдү. Биздин эстеликтерибиз көрсө, биздин мындай идеологиябызга туура келбеген, биздин азыркы кездеги ушул баленин баардыгына күнөөлүү ошол эстеликтер жана ошол эстеликтерди жасаган кишилер экен да достор. Көрсө бизде Манас атабыз жөө калыптыр. Эстеликте аты жок экен да. Ал жерине мен кошуламын, бирок бул да экономикалык нерсеге дагы байланыштуу дейм. Ага ат мингизип койсок эле биз өнүгүп кетебиз деген нерседен алысмын, бирок биз өз эстеликтерибизди жакшы кылышыбыз керек. Мисалы үчүн Кытайда ушул Манастын 40 чоросу менен эстелигин абдан интернеттен көрүп жүрсөңүздөр керек, абдан чоң кылган да. Ошондой нерсени ошол талас жерине же болбосо Бишкекке деле кылсак деле, иши кылып каякта болбосун Манаска эмне кылсак дагы жараша берет да. Бирок бул жерде ал жөнүндө айтайын деген жокмун. Бул жерде мен башка бир пахта коюулар жөнүндө айтып берейин деп атамын да. Сиз де урматтуу Жээнбеков, сиздин алдыңызга мен кире албай 3 айдан бери жүрдүм дейт. Ушул депутатыбыз кире албаптыр да. Анын канчалык деңгээлде кандай экенин билбейм. Ага кишиге президентке кирип же болбосо ошол жогорку кеңештин трибунасынан президентке гана кайрылуунун кажети бар беле жок беле дейм. Мен билбеймин да. Бирок бул эстеликтер жөнүндөгү өзүнүн оюна кошулам. Бирок ага кайрылуусу ушуга баягы милиция болуп жүргөн киши да оперативный информация деп коет. Мынтип барып акырын сүйлөшөт, квартираларда жолугушат. Ошондой бир мааниде жолугуп өзүн. Эми бул нерсенин эмне кереги бар? Айта турган болсоң, өкмөттүн мүчөлөрүнө ошол трибунадан туруп, урматтуу өкмөттүн мүчөлөрү, урматтуу маданият министри,
Bizde ушундай көйгөй жаралып жатат. Менде ушундай ой пайда болуп калды. Мени дагы колдой турган депутаттар болсо керек эле деп аны эч кимге айтпай анан кийин бир чоң атом бомбасын жарып бере турган жаңылыктай кылып трибунага чыгып туруп айтпай эле, андан көрө ошондой эле элдин тарабын талашса ошол 5-6 өзүнө караштуу депутаттарды чогултуп, чогуу демилге көтөрүшүп, ушундай айталы Маданият министрлигине, керек болсо тыйыныбызды чогулталы, ушундай жакшы бир эстеликтерди кылалы, анан мындай кылалы деп бир нерселерди айтып туруп, анан кийин ушинтип чыгыш керек да. Анан эми ошо кичине эстеликтер болбой атат, мындай болуп атат, анан түндүгүбүз түшүп кетти. Бизде мынтип каргайт деп туруп эле анан президентке, ошону дагы президентке айтып, эми президент бардыгыбызга эстелик салып береби? Мен анча ошол жери мага жакпады. Эми достор, өзүңүздөрдүн комментарийиңизде айтасыздар. Балким мен туура эместермин. Мен ал жагынан силер менен бир мен кыйынмын же мен туурамын деп айткан жокмун. Мага ошондой сезилди. Жөн эле бир ошол Маданият министрлигине бул бир инициатива катары көрсөтүп 5-6 депутат биригип, жок ал өзү жалгыз, анан кийин 3 ай күтүп кирип өзүнө жалгыз сиз биздин манасыбызсыз деп, эми Манаска бирөөнү теңөө, бул Айкөл Манас менимче теңдессиз. Мен дагы бул Манас деп баштаса, бул кишинин аңгемеси дагы чоң казаттын тегерегинде болот окшойт деп, абдан бир кулагымын 5 каналдарын төшөп, антенналарды чыгарып уксам көрсө башкача маанидеги сунуш болду достор. Дагы бир ошол эсте кала турган биздин депутаттарыбыздын бир окуясы ошол болду. Андан башка нерселерди мен мындай бир маанилүү деп ойлобойм. Анан кечээки күнкү президентибиз тиги Москвага келип, биздин тестирлөө системабыздын аксагандыгы, абдан биздин медицинабыздын ушул одурайтып бир осол кылды да президенттин өзүн. Бул менимче тесттердин, ошол тестирлөө, ошол медиктердин ошондой кетирген катачылыктары үчүн абдан жооп бериш керек. Чынын айтканда биздин мамлекеттик аброюбузду ошол жерде түшүрдү президентти катыштырбай. Бул жооп бериш керек. Эмне себептен ушул жерден ушундай нерсе упущение болду, кетти да. Эмне себептен биздин ошондой тестирлөө системабыз Россияныкы менен туура келбей, ошол жерде 2 кызматкер президенттин жанындагы жакын телехранители менен ошол бир башчысы ушундай болгондугу абдан бизди өкүндүрөт достор. Андан кийин дагы бир айта кетчү нерсе ушул депутаттардын тегерегинде. Азыр депутаттардын ичинен дагы чыгып жатат. Эми бул оору деген оору, алдын эч кандай бир жашыра турган бир нерсеси жок. Анан ошол немелер, депутаттар өздөрү бекинип, мен атым айтпагыла деп жаткандыктары элдин өкүлдөрү, биз шайлаган өкүлдөрүбүз элдин өзүнөн коркуп, эмне бул күнөөсү барбы? Эмнеге сыр кылат? Атыбызды айтпай эле койгула. Бүтүн Россияда деле ким болуп атат? Мына Песков болду, мисалы үчүн, дагы башкасы болду. Бунун жашыра турган эч нерсеси жок. Бир элдин бир мындай бир туура эмес резонансты жарата турган нерселерди эле кыла беришет да. Андан көрө ачык эле айтып, мен мындай болгонмун, анан мынтип жугуп калыптыр деп ачык айтышса болот. Андан кийин бекинип, анан кийин тиги саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү дагы жок, муну айтпайбыз дешип, кайдагы бир адамдын бир оюна жакпаган нерселерди кылышат да. Урматтуу ошол ооруп калган депутаттар, сиздердин дагы мен тезирээк аман эсен айыгып чыгып элге кызмат кылышыңыздарды каалаймын. Бирок ошентип жашырып бекинип жатканыңар, бул чын айтканда билбейм эми кимдин иши. Иши кылы ошол менин бүгүнкү айта турганым достор. Өзүңүздөрдүн пикирлериңерди билгизип койгула. Мен дагы сиздер менен колдон келишинче ачык айкын ушундай бир болгон окуяларды талкуулап турууга аракеттенем. Каналга жазылбаган достор жазылып койгула. Подписаться кнопкасын басып, лайк басканыңарды дагы унутпагыла.